Максатбек Мергенбаевич, сурооңуз барбы? Сиз түздөн түз майыптуулугу бар жарандар менен иштеш көргөнсүзбү? Биздин министрликтин компетенциясына кирет, албетте иштешкенбиз. Алардын ичинде дагы мындай креативдүү, жаңыча ойлонгон, турмушка жакшы көз карашы бар, алгылыктуу иш көрсөтө турган адамдар болобу? Андайлар көп. Алар болгону ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү гана болгону менен толук кандуу ден соолугу толук кандуу адамдай эле ойлоно алат, жаза алган, ошондой эле мүдөөсүн билдирген адамдар бар. Рахмат. Сурооңуздар барбы? Сизде сурооңуздар барбы? Айтсаңыз, бүгүнкү күнү майыптуулугу бар адамдардын пособиясынын өлчөмү канча? Бизде майыптуулугу бар адамдардыкы бул группаларга бөлүнөт. Ошолорду Биринчи группасына. Майыптуулугу бала кезинен майыптуу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү болгон биринчи группадагылар 8000 сом, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген экинчи группадагы 6600 сом, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген үчүнчү группадагы 5400 сом. Мына жергечи пенсия да, инвалидность боюнча. Ооба. Өлчөмү. Ай сайын алчу. Ошондо Кадыров пенсия аласыз да? Жөлөк болуш. 8000 сом жөлөк. Менде суроо бар сизге. Тиги социалдык жактан камсыздоо министрлиги болгондон кийин сиздердин өзүңүз айткандай бир немеңер, бир милдетиңер, негизги милдеттериңердин бири позитивдик дискриминацияны кандай деп түшүнөсүздөр? Анан кандай жолдор менен ошону мыйзам чыгаруу процессинде болобу, же өкмөттүн иштешинде болобу, кандай ыкмалар менен силер ошого жетишесиңер? Кандай колдойсуңар? Түшүнүп атасызбы? Позитивдик дискриминация ал эмне деген сөз? Позитивдик дискриминация менин оюмча азыркы бүгүнкү каралып жаткан өтүнүштү мен позитивдик дискриминация катары деп ойлойм. Жок, бул позитивдик дискриминация деген бул мындай да, дискриминацияга тыюу салынган негиз эле. Эмне маселе болбосун, жыныстыгы боюнча болобу, мүлкү боюнча болобу, негизинен эле тыюу салынган. Эл аралык фактылар менен тыюу салынган. Бирок ошого карата позитивдик дискриминация деген колдонууга кирилген бир неме бар да, ушундай методика бар. Бул деген эмне деген сөз? Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды теңдеш үчүн, башка адамдар менен теңдеш үчүн аларга мүмкүнчүлүктү көбүрөөк бериш керек деген сөз да. Ошол жактан министрлиги дайыма ошондой ишти жүргүзөбү? Жана өзүңүз да шайлоо маселеси жөнүндө айтып кеттиңер. Силер негизи ошо министерство тарабынан ошондой маселе көтөрүлдү беле же көтөрүлгөн жок беле? Кандай шарттар менен буларды изилдеп туруп? Өзүңүз айтып атпайсызбы, майыптар группаларга бөлүнөт деп, майыбы бар адамдар. Туурабы, группаларга бөлүнөт. Ошол группага жараша балким ар кандай немелер менен, методика менен пайдаланыш керек. Аларды анча-мынча мындай соо адамдар менен теңдегенге. Туурабы сөз? Ошол атайын бир немеңиздер барбы? Чараларыңар, атайын программаңар, атайын ошондой методологияңар барбы? Ошондой иштеп атканда бул бардык жагынан караганда аткаруу иштери болобу, мамлекеттик аткаруу иштери болобу, мыйзам чыгаруу иштери болобу? Же болбосо ошол политиканы негизи мамлекеттик политиканы, мамлекеттик саясатты ушул майы бар адамдарга карата кандай жүрүш керек, кандай неме болуш керек ошондой? Себеби деген сиздин сөзүңүз боюнча мен негизи мындай чынын айтсам күткөн эмесмин. Ушундай тартипте ушул сиздин министерстводон ушундай ой айтылат депчи. Эгерде андай ойда айтылышы мүмкүн, бирок ошого жараша негиздемеңер болуш керек, негиздемеңер. Эмне себептен силер эсептейсиңер, что мына майы бар адамдар мына ушул жактан, ушул маселеден, шайлоо маселесинен эч кандай колдоого немеси жок деп, муктажы жок деп. Биздин министрлик социалдык камсыздоо
болуп эсептелет. Ал жерде баардыгы биздин министрликтеги ошол социалдык жактан жарандардын корголбогон категориялары бул мамлекеттик бюджеттен түздөн түз жөлөк пулдар бөлүнгөнүнө байланыштуу биз болгону камсыздоо жагын карай алабыз. Мына көрдүңүздөр, бул деген камсыздоо бүт каражатка байлап атасыздар да, каражатка. Кээде көпчүлүк мезгилде бул жөн эле каражат деле эмес. Каражат деле эмес, бул жөн эле башка иштер, башка көңүл, ошо көңүл бурчу, милдеттер, мындайча айткандачы, милдеттер керек болсо. Ал деген эч кандай акчаны деле, каражатты деле талап кылбайт деген сөз да. Мен ошону уккум келген. Эми мындайча айтканда сиздер только камсыздоо жагын карайт экенсиңер да, туурабы? Бир айта кетейин. Айта кетиңиз. Буга чейин бизде баягы социалдык коргоо болуп жүргөн кезде өзүнчө бюджет каралышы керек болчу. Бул баардыгы барып акчага такалганына байланыштуу баягы жаңыча министрликтин аты өзгөрүп, анан ал жерде функциялардын багыттарын өзгөргөнүнө байланыштуу ошо камсыздоо жагын эле бизге калтырылган. Ошондуктан камсыздоо жагын эле айта алабыз. Негизи эгерде аты жөнүн караса, силердин полномочияңар караса, анда менин оюмча толук мындай көз караш министерство тарабынан менимче мындай кичине анча мынча туура эмес го деп ойлойм. Себеби деген бул жакта неме эмес, каражат деле кандай эмес. Негизичи. Негизи мен жана айткан маселе, бул деген мен ойлоп чыккан неме эмес. Бул деген эл аралык пактылардан чыккан нерсе. 2019-жылы биз ошол конвенцияга Кыргызстан кирип кол койгон. Биз милдеттемени алганбыз. Ошол майыбы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өзгөчө мамиле кылабыз деп биз моюнга алганбыз да. Анан кийин сиздердин министерстволорго аткарбаса ким аткарат деген сөз болуп атат да. Анан кийин аткарылганда бул деген неме эле эмес, мен айтпайм, бул каражат эле эмес. Мына жөлөк пул төлөп атасыңар, неме төлөп атасыңар. Бул ошондо эле эмес маселе. Маселе деген баардык коомдук күнүмкү турмуш жашоодо ар бир нерседе ошол бир өзгөчөлүктөр болуш керек бул адамдар үчүн деген ошондой милдет алганбыз биз. Шарт түзүү боюнча, шарт түзүү. Шартты түзүү күнүгө эле акчаны неметпейт, аны тиги каражатты талап кылбайт ал боюнча. Ошону бул жерде уккан сөзүңүздү айтып барыңыз министриңизге дагы, немеңизге дагы. Министрге Немени конвенцияны окуш керек. Анан позитивдик дискриминация дегенди мындайча айтканда абдан жакшы билиш керек. Бул эмне деген сөз? Бул эмне деген немеден чыккан деген сөз да. Түшүнүктүүбү? Отуруңуз. Самат Кыштыбекович, сурооңуз жок беле? Кечиресиз.